Тоңдуктарда жакшы кабар. Ысык Көл облусунун Тоң районундагы күн чыгыш айыл өкмөтүндө мамлекеттик МТС ачылды. Бул облустун аймагында алгачкы ирет ачылган муниципалдык машина трактордук станция болуп калды. Аймактагы фермерлерди кубанткан окуя тууралуу кезектеги сюжетте сөз болот. Күн чыгышта бүгүн чоң майрам. Элдин маанайына жараша күн дагы жаркырап тийип, келгендерди кубаныч менен тосуп алды. Жасана кийинген айылдыктар каз катар тизилген техникаларды кызыга карап жатышты. Тоң районунун күн чыгыш айыл аймагы Төлгө деп аталган машина трактордук станцияны ачты. Техникалар Айыл банк аркылуу лизинг шарты менен алынды. 9.901.000 сомго ушул 11 бирдик келди. Мунун негизги баасы 4.700.000 бул комбайныбыз түзөт. Комбайн 7 жылга 6% менен келди. Ал эми башка шаймандарыбыз болсо 11% менен. Орточо эсеп менен биз 7 жылдын ичинде 9%дан төлөп берип кутулушубуз керек. Айыл аймак башчысы 3-4 жылда насыядан кутулуп, дагы кошумча техника ала алабыз дешет. Айыл өкмөтү коркпостон лизингке айыл чарба техникаларын алып, МТС ачып жатканы чоң жетишкендик экенин өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев белгиледи. Элеттеги эл өкмөт качан жардам берет деп күтүп отурбай, өздөрүнчө демилге кылып иш баштаганы жакшы жышаан. Бул МТСтин ачылышынын аркасында эмне турат? МТСтин аркасында жумуш орун, канча деген жерлер айдалып, ошо жерден биздин дыйканыбыз, биздин жөнөкөй карапай элибиз доход табат. Мына биз Жетегиз районунда ачканда МТСте, Жетегиз районунда 1 гектар жерден картошканы жыйнап алганда 10.000 сом жыйнашчы, акчаны кетиришчи. Мына МТС ачтык 3.000 сом азыр сарптабачы. Туурабы, жетегиздиктер? Мына 7.000 сомду үнөмдөп бердик. Айыл өкмөттөрдө МТСтерди ачуу өнүгүү прогресстин шайлоо алдындагы программаларынан болгон. Бул боюнча өкмөткө кат жазылып, жазында премьер-министр МТСтерди ачуу боюнча буйрук чыгарган. Учурдан пайдаланып сизге дагы ушу ыраазычылыкты жекеле өсүм эмес, мамлекеттик администрация эмес, ушу жалпы эл журттун атынан дагы айтып коет элем. Мындай техникаларга жетишип, ушундай бир иш аракеттерди жасоо. Тоң районунун жери жакшы, бир гана кемчилик фермерлердин оорун колдон, жеңилин жерден алган техника жагы бир аз аксап турат. Быйыл келе жылда 30тан ашык МТСтер ачылды. Дагы мына өзүңүздөр уктуңуздар, 86га жакын айыл өкмөттөр заявка беришип, ошол МТС ачабыз деп турушат. Эң жакынкы күндөрү өзгөндө. Андан кийин Чүйдүн Москва районунда дагы айылдыктардын ишин илгерилеткен машина трактордук станция ачылат. МТСтерди ачуу демилгесин мамлекеттик банктарда түшүнүү менен кабыл алып, жакшы жардам берүүдө. Эгер айыл өкмөттөрү өнүгүүнү алдыңкы планга коюп, өркүндөп өсөбүз дешсе, төмөндөтүлгөн насыя берүүгө даяр. Айыл чарбасында техника жакшы болсо чыгымдар азайып, дыйкандын таманакы маңдай терменен тапкан мээнети бир нече эселеп кайтаары турган иш. Самат Асипов, Жылдыз Кенжеева, Коомдук 1 канал.